Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн кичине ошол Ак Суңгур дрон боюнча бир аз сөздү айтайын дедим эле. Билесиздер, Ак Суңгур дрон Кыргыз Республикасы сатып алган. Дисклеймер айтар элем, бул деген бүт маалыматтар ачык булактардан алынган. Кээ бир маалыматты адаштырып алып айтсам, комментарийден оңдогула. Мамлекеттик сыр эмес, анткени мамлекеттик сыр болсо массалык маалымат каражаттарына жанакындай жаңылыктар чыгып кетмек эмес. Жана могу бүт маалыматтар ачык булактардан, Түркия сайттарынан ошол алынган. Текшерип алсаңыздар болот өзүңүздөр. Ушундай. Албетте, бул мен айткан нерселер, бул ачык маалымат, бул менин пикирим кээ бир жерде. Ошондуктан мен иштеген уюмдарга тиешеси жок. Бул толук маалыматтык максат катарында айтылып келет. Ушул Ак Суңгур деген өзү атайын ушундай патруль жасап, чагымчылдыкты жасап, жана кээ бир учурда ошол сокку жибергенге иштепчилип чыккан дрон. Бул дрон жөнүндө аябай аз билет. Негизи ошол согуш технологиялары менен кызыккан адамдар, анткени бул дрондун көптөн бери иштеп жүрөт. Туркияда жакшы мамлекеттик сыр болуп көп операцияларга катышкан, бирок анын операциялар боюнча маалымат аз. Ал колдонуу боюнча маалымат аз, бирок армияга, Түркиянын армиясына кызмат кылып жүрөт жана акырындап экспортко да чыга баштады, биздин өлкөгө да келди. Ошол негизи Ак Суңгурдун сериялык чыгарылышы 2020-жылдан башталган. Ак Суңгур 2 мотор менен камсыздандырылат. Анан ушул негизи мурунку Ак Суңгурдун бабасы, атасы деп Анка дронун айтса болот. Ал размери, характеристикалары кичирээк дрон болгон. Биринчи учуу ошол 19-жылы болду. 19-жылы анан Стамбулда 30-апрелде ошол көрсөтүлгөн болчу. Узундугу 12 метр. Ошол канаттарынын узундугу 24 метр, бийиктиги 3 метр. Эгерде мындай эч кандай курал, жарак, бомбаларды илбесе, анын салмагы 2 тоннага чейин барып калат, 1 тонна 800 килограмм. Анын ушул учуу килограммы, эгерде мындай пайдалуу жүк менен учса, 3300 килограмм. Демек, ошол өзү 750 килограммдык бомбаларды же башка курал жарактарды көтөрө алат. Анын эки Түркияда чыгарган өзүнүн турбовинттик кыймылдаткыч двигательдери менен камсыздандырылган TI PD-170 деген. Ошонун учуу характеристикалары: крейсердик ылдамдыгы 250 км саатына, эң алыскы радиусу 6500 метрге чейин уча алат. Демек, баягы мындайдан алганда учуп кайра артка келиш үчүн 3250 км радиусу. Негизи ушул экономдук режимде уча алган убактысы 40 саатка чейин жете алат, 40 саатка чейин асманда жүрө алат. Анан 12000 метрге чейин чыгат да, 12192 метр. Демек, буну панцир, буктар, панцирлер түшүрө албайт. Панцирлер 6000 метрге чейин атат. Бук көрөт, бирок түшүрө албайт, анткени сечениясы аябай кичинекей жана сырттагы композиттик материалдар жасалган, жана кээ бир учурда ушул радио сигналдарды жутуучу краткаска менен салса, анда чымчыктай эле көрүнүп калат бук үчүн. Бук 12000 метрге чейин аталат, бирок ошо чымчыктай болгон мишенди алыш кыйыныраак болуп калат. S400, S300 көрөт, бирок көп учурда алар дагы аны алышка кыйын болуп калат да, ушундай ракеталарга. Көп учурда Украинада көрдүк, Азербайжанда көрдүк. Ошол системалар реакциясы ушундай дронго жетишпей калат экен да. Көрсө дагы көрөт башынан, бирок уруп түшүргөнгө бул аябай чоң жумуш керек, аябай чоң мындай кандайдыр бир шык керек. Анан кайсы куралды колдонот? TBR-81 деген бул НАТОнун Марк 81 деген бомбасын колдонот. TBR-82, Марк 82 лазердик мындай башкарылган бомбаларды ыргыталат. Люмтас, Мамел, Мамес, Сирит деген ракетаны баягы танктарды урган. HGK бул деген бомба, бирок баягы канат менен коштолгон бомба. Жана KGK бул деген атайын разведка жасаган система. Аны атып туруп, мисалы үчүн ракетада катары канаты менен учуп барып туруп разведка кылып келген ушундай атайын боеприпас менен атат да.
негизи ушу бүгүнкү күнү Анка жана Аксуңгур иштеп башташты да 25 жылдан бери армияга, Түркиянын армиянын куралдуу күчтөрүнө кызмат кыла баштады. Анан эмне десек болот дагы, бул деген негизи мындай биплан 2 гондола менен 3 гондола мындай формасында жасалган. Эмнеге андай жасалган? Анткени ушундай система бийик учканга жардам берет жана кандайдыр бир конструкцияга бекемдикти берет да. Ушуну эгерде алсак, Экинчи дүйнөлүк согуштун акыркы жылдаркы 45-44 жылдаркы бийиктикте учкан ошол перехватчик кыргычтарды карасак, истребительдерди карасак, алар так ушундай конструкцияда болуп келет да. Анан ушундай конструкциядагы канат аз ошо топливону керектеп, ошону менен баягы көтөргүч күчтү көбүрөөк кылат экен да. Ушул нерсе байкалды. Ошондуктан эгерде карасак, аябай ошол америкалык МК Рипперлерге окшош, ошонун конструкциясы ошого окшоп калат. Албетте бул деген колго жасалма интеллект менен коштоло алат, оператор менен да башкарыла алат, анын учуусу жана конусу автоматтык түрдө болушу мүмкүн. Анын негизи ошол башкаруусу GPS, ошо Түрксат спутниктер менен башкарылат, Сатком менен. Анан негизи эгерде спутник менен башкарса, планетанын ар кайсы жерине чейин миссия кылганга жиберсе болот да, негизи. Эгерде биз ошол ракеталардын куралдарына кичине токтолсок, Аксуңгур, Анка дрондору ар кайсы вариацияларда иштей алат. Таза, мисалы үчүн, чагымчылдык жасаш үчүн оор оптикалык оборудование орнотсо болот. Же болбосо атайын баягы ошол связь кылыш үчүн, байланышты түзүш үчүн учуп турган базовый станция катары колдонсо болот. 1-2 ушундай дрон учса, баягы базовый станциясы жок же байланышка рэп иштеп аткан жерге кошумча дагы байланыш түзүп бергенге жардам берет. Анан дагы баягы максималдуу түрдө 6-8 боеприпас кошуп, ар кайсы түрдөгү ушинтип жүктөсө болот. Кошумча дагы ошол атайын радарларды илип, разведка кылган, терең разведка кылган, деңизде же тоо арасында терең разведка кылганга ушундай модификация жасаса болот. Анын авиабомбалар көп колдонгон, ошол Марк 82 авиабомбасы 89 килограмм взрывчатка болот. Бул деген мындай жакшы 1-2 танкты 5 метр аралыгында өтүп турган жардырганга мүмкүнчүлүктү берет. Пехотаны ошол 4төн 1 бөлүгү стадиондун ушундай радиуста жок кылганга жардам берет. Албетте Марк 81 да 44 килограммдык Умтас деген ошол танкка каршы иштей турган комплекс 12 километрге чейин уча турган ошол лазердик атайын наведение менен ушундай системасы дагы бар. МАМ бул баягы МАМ-Л, МАМ-С деген бомбалар бар. Алар деген ошол эркин түшүүчү, бирок коррекция менен мындай лазер менен башкарылуучу авиабомбалар. Бул деген арзаныраак түшөт, арзаныраак келет мындай авиабомбалар. Анан көрүп атасыздар, интернеттеги бүт жайнаган ошол дрондордун иштеген видеолордун көбү ушул аркылуу тартылган да. Ошол МАМ-Л иштеп аткан съемкалар көбүнчө. Бул деген эркин түшүп турган ошол бомба лазер менен башкарылган. Ракетсан Цирит да колдонулат. Бул дагы баягы танктарга каршы иштей турган ракета. Аны танктан сырткарда башка мындай целдерге колдонсо болот. Анан негизи ошол ХГКны алсак, ХГК бул деген кадимки эле оор Марк 82, Марк 81 бомбасы, бирок канаты менен коштолгон, атайын мындай системалар менен коштолгон. Ушундай ракеттик кыймылдаткычы да орнотулган. Ушундай система 60 мындай деңиз милясы менен уча алат. Бул деген 111 километр мындай айтканда. Мындай жардырганда стадиондун 70%, 80% жабат. Жана албетте, мисалы үчүн, танк колоннасына атканда 6-7 танкты жарадар кылат, аябай бузуп салат да. Бир узун колоннада 5 метр, 10 метр мындай алыстыкта болсо. Ошол анан радиусу, ошол Аксуңгур, Анка бүгүнкү модификацияда жалпы радиусу 6500 километр болот. Демек бул деген жер шарынын ошол көбүнчө Евразия, Жакынкы Азия, Кытайдын бүт жери, Россиянын бүт территориясы, Антарктида чейин ушул радиусуна кирет да.
ак суңкурдун радиусуна. Демек ушул өлкөлөрдөгү максаттарды кыргыз армиясы жете алат. Бирок эгерде кайтарып келсин десе, бир жолу учуп чыкпай кайра кайталап келсин десе, ушул ак суңкур иштечү радиусу бул деген 3250 километр да. Жалпы маалымат ушундай. Демек бул маалыматты дос укса жакшы билип жүрөлү, ошол кас укса жакшы дагы билип жүрүшсүн. Анткени биз деген тынчтыкта жашашыбыз керек, тынчтык бизге керек. А тынчтыктын аркасында күч болбосо, албетте тынчтык өзү орнобойт. Ушундай кандайдыр бир эреже бар да. Сен күчтүү болсоң, ошондо сенде тынчтык болот. Сен алсыз болсоң, тынчтык болбойт да. Бир күнү баары бир бирөөнүн колу кычышат. Ошон үчүн жерибизде, элибизде тынчтык болсун, ай балтабыз колубузда болсун, ай балта менен жүрөлү, бирок колдонбойлу да. Бирок колдонуу мүмкүнчүлүгү дайыма болсун. Ошондо тынчтыкта мекен болот. Бир күнү адамзат акылдуу болот. Акылдуу болгондо бул курал жарактарды таза баягы башка планеталардан мындай достук мамилесиз келгиндерге колдонгонго жарап калабыз. Адамзаттын ич арасында колдонбогонго ушундай эреже алабыз да. Бирок ал заманга чейин өтө эле алыс азырынча. Анда эмки видеолордон көрүшкөнчө.